кызды таштап койдук аракка. Экөөбүз нечебиз менен карындашыбыз. Түрктүн кыз жолу салынып алыптыр, алхамдулилла, Алла ыраазы болсун ушундан. Намазын окуп аткандыр, авратын жааптыр. А биздикичи? Жоон санын көрсөтүп жүрөт. Түрк далил эмес бизге. Үлгү дагы эмес бизге. Араб дагы далил эмес, үлгү дагы эмес бизге. Бизге пайгамбарым үлгү, Куран үлгү, сүннет үлгү. Түшүндүңөр урматтуу бир тууганым. Алар өлсө өлбөйбүз. Биз дагы далил эмеспиз, кыргыздар дагы. Колуңду көтөрүп эле, "Эй Кудай, карызымдан кутказ, тигине мындай" деп бүт өзүңдүн проблемаңды түйшүңдү айтпай деп атат. Биринчи Аллах Таалага ибадат кыл. Ибадат кылганыңдан кийин сен Аллахтан сурайсыңбы, сурабайсыңбы, сени түйшүктөн Аллах Таала өзү чыгарып коет. Сен биринчи Аллах Таалага ибадат кылып бер, сенин кемчилдиктериңдин бүт баарын Аллах Таала кечирет, түйшүгүңдү Аллах Таала өзү жеңилдетип коет. Ошон үчүн Бакара сүрөсүндөгү аятка келебиз. Астагфирулла. Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун. Фазкуруни. Ибадат кылуу менен мени эстегиле. Азкуркум. Бул дүйнөдө сенин башыңа түйшүк түшүп калса, ахиретте амалың аз болуп калса, мен ошондо сага жардам берем, сени эстеп деп атат. Буттан жыгылган турат, тилден жыгылган турбайт дейт. Оозго келгенде оттой бербеш керек, ойлонуш керек. Ойлонбой сүйлөгөн оорубай өлөт дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп үн чыкпай отургун, көп үн чыкпаганың сенден шайтанды алыс кылат, дини иштериңде сага жардамчы болот. Бирок чындыктан үн чыкпай коюңөр. Акыйкат турганда айт. Апаңдын тирүү мезгилинде күнүгө жумуштан кайтып келе жатканда, "Апа, муну жолу сизге албадымбы? Карасаңыз укмуш жарашат. Ой, окуй балам, күнүгө жолуга алып келе бересиңби?" десе, "Апа, сиз күнүгө жолуга эмес, саат сайын жолук салынганга татыктуусуз. Эгер салынгыңыз келбесе, башыңызга бир эле жаап коеюн. Мен муну картайганда апамдан жытып алганда" деп жытыңыз менен мактанайын деп айткан жоксуз го. Бир жолук тирүүсүндө жаап албай үстүнө, башына. Эми кыймылсыз денесинин үстүнө кымбат баркыт жаткан урусун ошол. Kim күнүгө 3 жол бейиш тураса, Аллахым бейишиң насип кылгын. Аллахым мени бейишке киргизгин. Аллахым мага бейиш насип кылгын десе, 3 жолу сураса. Бейиш айтат экен, Аллахым адхилхул жанна. Аллахым шу бендени мага киргиз дейт экен. Күнүгө 3 жолу сурайбызбы? Биз дай беле, "Ey Аллахым байлык бергин, бийлик бергин, мансап бергин, мандат бергин." Иншалла бейишке Аллах киргизсин. Бейиш не дейт экен? Шу бендени мага алып кел дейт экен. Шу бенде кирсин дейт экен.